Мраморная айылынын жогорку жагындагы 22 гектарды түзгөн бул суу сактагыч сууну төмөн жагындагы бассейнге куят. Топтолгон суу насос аркылуу сордурулуп, айыл тургундарынын ички керектөөсү үчүн берилет. Тагыраагы жайында эл коросундагы жашылча, мөмө жемиштерин сугарышат. Мындан тышкары эгин аянттары, көп жылдык чөп талалары дагы ушул суудан ичет. Бирок көлөмдүү суу сактагычтын келечеги айыл элин кабатырлантууда. Себеби 1995-жылы Интерсоюз жоопкерчилиги чектелген коомуна сатылып кеткен. Тұрып тұрған жоқ, анан эми үчүн тиги менчик өткөнгө эл каршы. Биринчиден баягы өзүңөр билесиңер, закон бузулуп атпайбы, анын баарын тең качандан бери айтып келатабыз. Экинчиси, эгерде терге менчикке өткөндөн кийин ал менчик өз билгенин кылат. Жеке киши. Туура, биз убагында суу ала албайбыз. Ал өз биздин баягы суулардын баары кургайт, дыйканчылыкка кедергесин тиет. Бизге анын мисалы үчүн кызыкчылыгы жок. Менчик өтүштүн. Суу топтолуучу жай ошол кездеги акимдин чечими менен берилген. 2 жылга жетпеген убакта кайра ал жокко чыгарылган. Менчикке өтүп кеткен жердин жалпы аянты 35 гектарды түзөт. Мунун ичинде суу сактагыч, жайыт жер жана Бишкек-Манас аэропорту унаа жолуна кошумча курулган каттамдын бир бөлүгү дагы бар. Жергиликтүүлөр жеке тарапка өткөнүн мыйзамдуу жол менен суу пайдалануучулар ассоциациясынын карамагына өткөрүп алуу үчүн каттоо кызматына барганда билишкен. Мекеме суу сактагычтын кызыл китебин айыл өкмөткө эмес, Интерсоюз компаниясына чыгарып берип койгон. Мындай кайдыгерликке айыл өкмөт башчысы каршы чыгып, 2009-жылы сотко кайрылган. Ошондон бери иш бир нече жолу райондук, облустук соттордо каралып, бирок кароо мөөнөтү өтүп кеткендигин негиз кылып, жеке тараптардын пайдасына чечим чыгарып келет. Жогорку сот кайра баштан каралсын деп райондук сотко жөнөтөт. 11 жылдан бери ушундай көрүнүш кайталанып келе жатат. Биринчи айыл өкмөттөн, анан АУПдан, анан жайыттан сотко берилип, баарыбыз ушул бүт исктерибиздин баарын эле жокко чыгарып келатат. Срок исковой давности деп чыгарып келип, анан бир жолу бизге чечип берген, негизинен каралсын. Ал кезде андан кийин эле кайра биринчи инстанция баргандан эле кайра тиге чечип берип койду. Кайра соттошо бергендиктен Фемида өкүлдөрүнө болгон элдин ишеничи дагы кетип, акыйкаттуулукту деле күтпөй калышты. Көлмөнү ортолукка ала албай жатканда Интерсоюз ишканасынын жетекчиси жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн үстүнөн укук коргоо органдарына арыз жазган. Ошондон бери айыл өкмөт баш болуп Дыйкан Чарба, жайыт комитетинин өкүлдөрү прокуратура, коопсуздук кызматында, ички иштер түзүмдөрүндө суракта жүрүшөт. Мындан улам көзөмөл органдары жалпы элдин кызыкчылыгына эмес, бир адам үчүн иштеп жатканына Мраморная айылынын тургундары нааразы. Мен буну менен ошо биздин азыркы айтылып келаткан сот тармагындагы коррупциянын эң чиеленишип баардыгы ошо сотторго байланыштуу болуп, ар бир жеке эле бир киши, бир адамдын тагдыры эмес, ушундай айылдардын тагдыры ошо соттон көз каранды болуп, туура эмес чечимдерге болуп атканына мен ушуну айтып кете алам да. Ушул бир аялдын аркасынан канчалаган киши сурак бердик. Маселенин чын бышыгын билүү үчүн Интерсоюз ЖЧКсынын директору Жылдыз Өмүралиеванын дагы оюн уктук. Компания жетекчиси жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айткандарын курулай кароолоо катары түшүндүрдү. Ал суу сактоочу жайды 1995-жылы Аларча Айыл Чарба бирикмесинен сатып алган. Көлмөнү дагы мыйзамдуу жол менен каттатып, анын негизинде кызыл китепке ээ болгон. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамсыз аракеттерин ачыктагандан кийин таарынычтары күчөгөнүн белгиледи. Мыйзамдуу жол менен сатып алганына карабай ишкерлик жүргүзүүгө айылдыктар тоскоол кылып жатканын айтууда. 91-жылдын земельный кодекси менен биз деген частный собственность кылып алып атабыз. Производственная база, өндүрүш база деп алып атабыз. Булардыкы деген ассоциация водопользователей 2004 чыгып атпайбы? Закон обратной силы не имеет. Аны деген мыйзам түшүнгөндөр баары билет. Аяктан суу жапканга мүмкүнчүлүк дагы жок. Ал суу аккан суу деген аны жаап койгон кезде дагы суу деген өзүнүн жолун таап чыгат. Жер адистеринин белгилөөсүндө көлмөнү жеке тараптарга өтүп кетишинде 3 одоно мыйзам бузулганын белгилешет. Биринчиси акимдин чечими, экинчиси мыйзамда суу ресурстары менчикке берилишине тыюу салынган, үчүнчүсү жергиликтүү башкаруу органдарынын макулдугусуз. Соттун чечими жок, каттоо кызматы кызыл китептин бергени мыйзамсыз болгон. Дүйшөн Шаршембеков, Калбек Абдумамутов, Нью ТВ.